Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala'nın zatına çeksiz maqtalar bolsun. Suyuktуу пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar jana salavatlar bolsun. Allah Ta'ala'nın zatı japadan жалгыз, çeksiz mehrimdүү, rayымдуу, kechirimdүү zat Allah Ta'ala. Al-Vadud, öz pendelerini çeksiz suyucu zat Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizge mehrimdүүлүк кылып, райымдуулук кылып, siz menen bizge Allah subhanahu wa ta'ala iman berdi, din berdi, жана Allah Ta'alaga жакындоого, ахиретибизди курууга себеп боло турган амалдарды жана сыфаттарды берди. Ошол амалдар аркылуу, ошол сыфаттар аркылуу биз Allah Ta'alanын сүйүүсүнө жетебиз. Демек, ар бир инсандын жүрөгүндө ушундай бир аракет болуш керек, кызыгуу болуш керек. Мен канткенде Аллахтын ыраазычылыгына жетемин. Ва ридванун миналлахи акбар. Аллах Тааланын ыраазычылыгы бул бардык нерседен улуг болуп турат, жогору турат. Канткенде мен Аллах Тааланын сүйкүмдүү пендеси боломун деп ар бир инсан толугу менен аракет кылыш керек. Аллах Тааланын сүйүүсүнө себеп боло турган сыфаттардын бириси аз-зухду фид дунья, дүнүйөдөн олак болуу сыфаты. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru." Кайсы адам дүнүйөдөн олак болсо, максатын ахирет койсо, ахирети үчүн толук амал кылса, ал адамдарга ахиретте соопторуну 2 эсе кылып беребиз дейт. Эмне кылгандыгы үчүн? Сабыр кылгандыгы үчүн, анча-мынча жетишпестикке, анча-мынча жокчулукка, анча-мынча ачкачылыкка сабыр кылып, негизги максатты ахирет коюп туруп, ахиретини ойлогон адам, ахиретине фикир кылып, ахирети үчүн амал кылгандын себебинен дүнүйөдө бираз жетишпестикке сабыр кылгандыгы үчүн Аллах субхана таала алардын сообуну 2 эсе кылып берем дейт. Башка аятта Аллах субхана таала айтат: "Инна жаална ма алал арди зинатан лаха линабluwahum ayyuhum ahsanu amala." Чындыгында биз жердин үстүндөгү нерселердин бардыгыны ага кооздук кылып бердик дейт. Жердин үстүндөгү жашылчалар, дүнүйө жана анын ичиндеги бардык байлыктар, кооздуктар, мунун бардыгы жердин кооздуктары. Эмне үчүн Аллах Таала бул жерди кооздоп койду, инсанга жагымдуу кылып койду, инсандын табияты каалай турган кылып койду? Линабluwahum, аларды сынаштык үчүн. Алардын кайсыл бириси жакшы амал кылат экендигини сынаштык үчүн дейт. Уламалар ушул жерде муфассирлерибиз айтат: "Ма'наху ayyuhum azhadu fiha" дейт. Эң жакшы амал деген мааниси ошол адамдардын ичинен кимиси көбүрөөк дүнүйөгө кызыкпайт экендигини сынаштык үчүн Аллах субхана таала ушинтип дүнүйөнү кооздоп койду дейт. Адамдын табияты ушундай экен, кайсы нерсени жактырса, ошол нерсеге кызыгат экен да. Эми табияты жагып туруп ошол нерсени Аллах үчүн ошол нерсеге кызыкпай коюштук. Аллах үчүн ошол нерсени убактынча калтырып таштап коюштук, бул Аллах Таалага жагат экен да. Мисал үчүн жаш бала оюнчукка кызыгат, оюнчукту жакшы көрөт. Ал жаш бала чоң адамдардын колундагы мүлккө, байлыкка, үйлөргө, ишканаларга кызыкпайт алчы. Эми ошо жаш бала үчүн эмне курбанчылык, эмне кыйын десе, ошол оюнчугуну ташташ кыйын. Кандай эле бир адам толтура топурактарды, таштарды алдына үйүп албайт да. Эмне үчүн? Аны кызыкпайт ага. Аны жактырбайт, табияты каалабайт. Эч бир адам каалабайт, менде ушунча көп топурагым болсо экен, ушунча көп кумум, ушунча көп ташым болсо экен деп эч ким эңсебейт да. Ошол себептен ага кызыкпайт. Демек, адам каалабаган нерсесине кызыкпагандыгы бул дүнүйөгө кызыкпоо болуп эсептелбейт дейт да. Балким нафсиси эмнени каалап турса, кайсы нерсеге жетүүнү каалап турса, кызыгып турса, ошол нерсени Аллах үчүн ташташтык. Ошол нерсени Аллах үчүн бираз чеги менен көп берилип кетпестен алыштык, мына ушулсуну, мына ушул зухуд болуп эсептелет. Кандай эле мисалы алтын жана күмүш. Алтын жана күмүш бул бардыгына жагат, адамдын табиятына жагат. Ошол себептен андан баш тартыш кыйын да. Андан баш тартыш, андан кичине олак болуштук, ага кызыкпаштык бул ыйманы бекем адамдардын гана колунан келе турган нерсе. Дүнүйө жана ахиреттин мисалы кандай десе,
Бул дүйнөнүн мисалы адамдын колундагы кар сыяктуу. Ахиреттин мисалы болсо алмаз, бриллиант сыяктуу кымбат балуу ташка окшош. Адамдын колундагы кар ал тез эле эрип кетет. Ал жок болуп кете турган нерсе. Ошол сыяктуу дүйнө дагы бул жок боло турган нерсе. Жаңы эскирет, бар жок болот. Сапаттуу бир күн сапатын жоготот, жашы бир күн карыйт, акылдуусу бир күн акылынан азат, күчтүүсү бир күн келип алсыз болуп калат. Дүйнө ушундай экен, завал. Дүйнө мындайча айтканда бүтөр күнү келип калган дүйнөнүчү. Дүйнө картайып калган, дүйнө чарчап калган. Иртахалати дунья мудбира. Дүйнө артыны салган бойдон артка кетип атат дейт. Вартахалатил ахирату мукбила. Ал эми ахирет болсо алдыга карай келип жатат дейт. Андыктан акылдуу адам не кылат? Дүйнөгө берилип кетпестен ахиретин курат. Ад-дунья кантаратул ахира. Дүйнө деген бул ахиреттин көпүрөсү. Ахиретке жетиштик үчүн көпүрө дейт да. Эми кайсыл акылдуу адам ошо көпүрөгө барып туруп көпүрөнүн үстүнө үй курат. Көпүрөнүн үстүнө толук өзүнүн жашоо шарттарын түзөт. Жок, акылдуу адам андай кылбайт. Акылдуу адамдын максаты көпүрөдөн өтүп кетиш, максатка кетиштик, алдыга кетиштик. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: "Кун фид дунья кааннака гариб." Сен бул дүйнөдө чочун адам сыяктуу жашагын дейт. Бир адам башка бир чочун жерге барып калса, ал жерде ал жайгашпайт, ал жерде максатын ишке ашыраттан кайра кайтып келет. Ау абиру сабилин, же болбосо мусафир сыяктуу болгон дейт. Дүйнөгө анчалык көп берилип кетпе. Мусафир эмне кылат? Бир жерге барат, сапарга чыгат, кайра кайтып келет өзүнүн үйүнө. Ал ошол дарактын астында же болбосо остановкага туруп алып туруп, ошол остановканы кооздоп, люстраларды илип, электричество алып келип ошол жерге тартып, шарттарды түзүп, ошол жерге жашоонун шартын түзбөйт ал адам. Билет, бул жерде мен кетет экенин билет дагы, ал жакта көп берилбейт. Алаксып калбайт ал нерсеге. Ошол сыяктуу акылдуу момун дагы ушундай болуш керек. Алдыда ахирет турат, өлүм турат, өлөр алдында иман менен кетиш турат, кабыр бар. Кабыр деген бул адамдын амалдары сактала турган бир жер, амалдарын баары ошол жака топтолуп атат. Кабырда эртең периштелер сурайт. Кабырдан турганда мусулмандардын катарында тириленби же Алла сактасын күнөөкөрлөрдүн катарында тириленби? Эртең эсеп кысап, амал китепти оң колдон сол колдон алыш бар. Аллахтын алдына жалгыз туруп эсеп кысап бериш бар. Амалдар таразасында жакшы амалдардын салмактуу болуусу бар. Күнөөлөрдөн тазаланыш бар. Эртең сырат көпүрөсүнөн өтүү бар. Мына ушул көйгөйлөрдү мусулман адам, акылдуу адам ушул көйгөйлөргө ойлонуп атып, ошол маселени чечүү менен алек болуп, максат менен алек болуп туруп, дүйнөгө көп алаксып кетпейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахаба радиллаху анхумдарга иман үйрөтөт эле. Ахирет жөнүндө айтат эле. Аллах тааланын улуулугу жөнүндө айтат эле. Бул дүйнөнүн жалган, ахиреттин түбөлүктүү экендигин айтат эле. Иман үйрөтүп туруп, аркасынан пайгамбарыбыз ошол сахабалардан аларга үйрөткөн имандан бираз имтихан кылып, бираз пайгамбарыбыз алардан экзамен алат эле да, мындайча айткандачы. Кандай? Харис бин Маликке пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кайфа асбахта я Харис?" Эй Харис, сен кандай таң аттырдың? Сенин акыбалың кандай? Дегенде Харис айтты: "Муъминун я Расулаллах." Эй Аллахтын элчиси, мен толук момунмун деди. Муъминун хаккан, сен чыныгы момунсуңбу? Ооба, мен чыныгы момунмун. Пайгамбарыбыз айтты: "Ар бир нерсенин акыйкаты болот. Ар бир нерсенин бир далилдей турган нерсеси бар. Сен момун экендигиңди эмне менен далилдеп бересиң?" Дегенде, ошондо Харис бин Малик эң биринчи айткан сөзү эмне болду? Азафту нафси минад дунья. Мен өзүмдү, нафсимди, ички дүйнөмдү дүйнөдөн олак кылдым дейт. Дүйнөгө кызыкпадым дейт да. Демек, имандуу экендигини далилдеп атканда сахаба эң биринчи эмне кылды? Дүйнөгө кызыкпагандыгын айтты да. Ва азхарту лайли, түнүмдү ибадат менен өткөрүп жатамын. Ва азмату нахари, күндүзүмдү болсо мен орозо менен өткөрүп жатамын, ибадат менен өткөрүп жатамын. Ва каанни андуру ила арши рабби хина южау бихи. Мен ахиреттин акыбалдарын көрүп тургандаймын. Ва каанни андуру ила ахлил жаннати ятазаваруна фиха. Бейиштиктерди мен бири-бирине зиярат кылып жаткандарын көрүп жаткандаймын. Ва каанни асмау уа ахлин нар. Жана мен тозокулардын чыңырып, азапталып, кыйкырып жатканын уккандай болуп жатамын дейт. Ошондой акыбалым дейт. Дүйнөгө адам кызыкпаса, хакайкыл ашия, Алла субханаху таала ар бир нерсенин акыйкатыны, жүрөгүнө хикматты сала берет, иманын бекемдей берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан качан бул аяттын тафсири туурасында сурады. Фаман юридиллаху ай яхдияху яшрах садраху лил ислам. Алла кайсы адамга хидаят берүүнү кааласа, туура жолго салууну кааласа, ал адамдын көкүрөгүнү ислам дини үчүн кенен кылып коет деди.
Ушул аяттын тафсири туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суралганда, ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Иннан нура ида дахала фил qalbi инфасаха лаху садр." Качан адамдын жүрөгүнө иман киргенде, ошол имандын нуру киргенде адамдын көкүрөгү ошону кабыл алыштык үчүн кеңейет дейт. Ошондо пайгамбарыбыздан суралды: "Ey Аллахтын элчиси, ва хал лизалика мин аламатин?" Ошонун бир аламаты, белгиси барбы? Адамдын жүрөгүнө иманы кирип, иманы бекемдеп, жүрөгүндө ислам динин амалдарын аткарыштык үчүн көкүрөгү кенен болгондугунун бир белгиси барбы, ey Аллахтын элчиси? деп сураганда пайгамбар салам айтты: "Наам." Ооба, белгиси бар. Ат-таджафи ан дарил гурур. Мынау алдап кое турган дүйнөдөн адам олак болуусу дейт да. Демек адамдын жүрөгүнө иман кирип атабы, иманы бекем болуп атабы? Муну каяктан билсе болот экен? Күн сайын дүйнөдөн олак болуп, күн сайын дүйнөгө кызыкпай. Вал инабату иля дарил хулуд. Жана түбөлүктүү болгон ахиретке умтулуу бул имандуу адамдын белгиси дейт да. Ошондуктан Аллах субхана таала мен бизге мүмкүнчүлүк берип жатат иманыбызды курганга, ахиретибизди курганга. Андыктан биз дүйнөбүздү эмес, балким ахиретибизди ойлош керек экенбиз да. Ал эми кайсы адам дүйнөнү алдыга кое турган болсо эмне болот? Мен ассарат дунья алал ахира. Кимде ким ахиретти унутуп, дүйнөнү эле дүйнө деп жүрө турган болсо, Аллах таала эмне кылат? Ибталаху Аллаху би салати хисалин. Аллах таала 3 түрдүү бир кыйынчылык берип коет, 3 түрдүү бир азап берип коет. Хамман ла юфариqu qalbahu. Жүрөгүнөн бир ажырабай турган бир кыжалачылык берип коет. Ал адам бир кымбат-кымбат үйлөрдү сатып алса дагы, кымбат-кымбат машина минсе дагы, жакшы шарттарда жашаса дагы, Аллах таала анын жүрөгүнө ажырабай турган бир кам, кайгы, күйүт, кыжалачылык салып коет. Ва фақран ла ястагни абадан. Жана кедейчиликти салып коет. Ал миллионер болсун, бирок жүрөгүнө кедейчиликти салып коет. Ал эч качан ошол кедейчиликтен кутулбастан дүйнөдөн өлүп кетет да. Ва хирсан ла яшбау абадан. Жана дүйнөгө болгон ачкөздүк салып коет. Ал эч качан дүйнөгө тойбой турган кылып туруп Аллах таала ошондой дүйнөгө жүрөгүнө мындай бир кыз жаман Аллах таалага жакпагандан кийин Аллах таала инсанга жашоосуну тар кыла турган бир акыбал берип коет дейт. Ошон үчүн Аллах таалага жакындаштык үчүн адам эмне кылыш керек? Дүйнөнүн мухаббатын жүрөктөн чыгарыш керек. Ла яжтамиани ал мухаббатани фи қалбин вахид. Эч качан бир жүрөктө эки нерсеге болгон мухаббат чогулбайт. Же Аллага болгон мухаббат, же болбосо махлукка болгон мухаббат. Жаралган нерселерге мухаббат. Аллахка болгон мухаббат, сүйүү келе турган болсо, анда дүйнөнү болгон, байлыкты болгон сүйүү жүрөктөн чыгып кетет. Жүрөгкө байлыкка болгон сүйүү келе турган болсо, Аллах тааланын мухаббаты ал жүрөктөн чыгып кетет. Ошон үчүн дүйнөгө көп эле берилип кетип, ахиреттин унутуп койгондор Аллах субхана тааланын каргышына калган дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха юбгиду кулла жаввадин жа'дарийин сахабун бил асвaq, жифатун бил лайл, химарун бин нахар, алимун би амри дунья, жахилун би амри ал-ахира." Чындыгында Аллах таала ушундай бир канча сыфаттуу адамдарды жек көрөт, жаман көрөт, мухаббат кылбайт, жакшы көрбөйт, алардын күнөөсүн кечирбейт. Алар кандай адамдар десе, текебер, менсинген, өзүнүн байлыгына, өзүнүн күчүнө, өзүнүн акылына таянып текеберчилик кылган адам Аллах таалага жакпайт. Экинчиси, кулк мүнөзү жаман. Өзүнүн акысын алат, башка бирөөсүнүн акысын тебелейт. Өзүнүн кемчилигин көрбөйт, башка бирөөнүн кемчилигин көрөт. Башкаларга зулум кылат, башкалардын кемчилигин көрөт. Акыл, кулк мүнөзү начар адам. Кийинкиси химарун бин нахар. Күндүзү кечке чейин дүйнө иштерине баш оту менен кирип кетет. Дүйнө иши десе толугу менен даяр. Сахабун бил асвaq. Базарларда болсо, базарларды башына көтөрүп алып туруп кыйкырып жүргөн адам Аллах таалага жакпайт дейт. Жифатун бил лайл. Күндүзү кечке чейин иштеп, дүйнө иштери менен алек болуп чарчап калгандыктан түндөсү өлүктөй болуп уктайт дейт. Бул Аллах таалага жакпаган адам дейт да. Алимун би амри дунья. Дүйнө иштерин өтө жакшы билет. Мындай кылсаң мындай пайда болот, мындай кылсаң мындай зыян болуп калат деп дүйнө иштеринде мындайча айтканда өтө жакшы билет. Жахилун би амри ал-ахира. Ал эми ахирет иштеринен болсо бейкапар, ахиреттин иштеринен болсо эч нерсесин билбейт дейт. Андыктан Аллах таалага жакын болуштук үчүн инсан Аллах тааланын мухаббатына, Аллах тааланын сүйүүсүнөн тосо турган нерселерден олак болуш керек, дүйнөнүн мухаббатын жүрөктөн чыгарыш керек.